Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз эли. Урматтуу талаштар, мен мына таластын ак үйдүн алдында турам. Ушу ак үйдүн алдынын баардыгын жолдорун жасап атыптыр. Ушул жерге келип бир аз болуп атам. Таластын ичинде жолдордун баарын асфальттаптыр. Тротуарларын жасап атат. Мына монтип жолдорду казып, шаарды көркүнө келтирип атыптыр. Мына жерде губернатор жаш жигит экен, Эрмат деген. Иштеп атыптыр. Алла ыраазы болсун. İşine ийгилик каалайбыз. Ушу Садыр Нуркожоевич кадр саясатында да жаңылган жок да. Каерге койгон кадрлардын бардыгы иш көргөзүп атат, иштеп атат. Ичпей, жебей, уктабай күнү түн иштеп, шаардын жолдорунун баарын жасап атат да. Союз тараган жол жасалган эмес. Ушу ак үйдүн алдынын баарын жасап атат. Жаш жигит экен, Эрмат деген губернатор. Ушул кылып атат. Былтыр 300 миллиондон ашык акча которулган экен сом. Быйыл 4 миллиард сомдон ашык акча келипти да, Кудай буюрса мындан да шаарыбыз өзгөрөт деген оюбуз бар. Мурда губернаторларды билем, жылына 2 миллион сом которуп албай эле ремонт кылабыз, тиги кылабыз, бул кылабыз деп акча таппай жүрүшчү эле. Мына азыр миллиарддаган акчалар которулуп атыр. Алла ыраазы болсун, Садыр Нуркожоевич биздин таласка көңүл буруп атат. Койгон кадрлардын баары жакшы иш көргөзүп атат. Кудай буюрса ушундай темп менен кете турган болсо, Талас шаары акыркы бир 3-4 жылдын ичинде өнүккөн өскөн бир шаарлардын катарына кошулуп калабыз.